Артымда достор Jeep Wrangler Rubicon. Кар, тоо таш, баткак, суу каалган нерселерди бул карабай жүрө берет. Ошону бүгүн обзор кылабыз. Биринчиден дизайн менен баштасак, дизайны өзүңөр көрүп тургандай эле 4 бурчтук. Мисалы, жалпы кузову 4 бурчтук, бул фарасы деле 4 бурчтук. Негизи бул дизайнды алыстан эле тааныйсыңар. Негизи ушул Wrangler'ди 3 ар кандай чатыр менен сатып алсаңар болот. Биринчи түрү таза кездемеден жасалган, экинчи түрү пластиктен жасалган, үчүнчү түрү мындайча айтканда комбинированный. Анткени үстү кездемеден жасалган, капталдары пластиктен. Биздин учурда дал ушундай комбинированный чатыр. Анан кайсыл чатырды алба, бардыгын негизи чечип туруп, кабриолет кылып айдасаңар болот. Андан тышкары алдыңкы айнегинде ылдый түшүрсөңөр болот. Анан мунун бир кичинекей өзгөчөлүктөрү бар экен. Мисалы, жүрүк отурмосунда жана алдыңкы айнегинде биринчи Jeep'тин кичинекей сүрөттөрү бар экен. Капталында ушул эшиктердин петлялары сыртка чыгарылып орнотулган. Бул эмнеге мындай жасалган десеңер, ушул эшиктерди негизи чечип алып айдасаңар болот. Мисалы, мынакей петлясы астында ушундай болттор турат. Ушул болтторду чыгарып туруп, эшикти чыгарып айдасаңар болот. Анан достор, бул терезелерди иштете турган баскычтары эски Mercedes-терге окшоп ортоңку панелинде жайгашкан. Бул кайрадан эле ушул эшиктерди оңоюраак чыгарыш үчүн. Анткени терезенин баскычы ар бир эшигинде болсо, анда ошол баскычтын проводун чыгарып туруп, эшикти чыгарыш керек болуп калат. Аркалары кенең жасалыптыр. Негизи ушул Wrangler'дин жаңыраак версияларында аркалары өзү унаанын түсүнө боелот. Ал эми алдына келсек, алдыңкы радиатордун торчосу фирмалык Jeep'тин стилинде. Муну достор башка унааларга эч адаштыра албайсыздар. Анан өзүңөр көрүп тургандай эле биздин унаабыз 4 эшиктер менен. Анан булардын 2 эшик версиялары да болот. Салонун ичи баягы айтып коет го, спартанский стиль деп. Дизайнерлер спартанский стилде жасаптыр. Бардыгы катуу. Ооба, мисалы, ушул жерлери жумшак панели. Бул жерлери да жумшак экен. Бул чыканак кое турган жери жумшак, отургучу жумшак, рулу жумшак, бирок калган жерлеринде катуу пластик. Бул эми бир гана практикалык максатында жасалган. Анткени муну менен көбүнчө тоо таштарды айдайсыздар. Тоо таштарда салонун ичине чаң, паң, топурак, лай кире берет. Анан ошолордун бардыгын оңоюраак тазалаш үчүн бүт мындай катуу пластиктен жасап коюшуптур. Бирок жалпы эргономикасы жакшы. Бүт жерге колуңар менен оңой эле жетесиздер. Мисалы, ушул климат контролдун башкаруусу аябай жакшы жасалыптыр менин оюмча. Баскычтары чоң, анан түшүнүктүү эң башкысы. Үстүндө мультимедиа системасынын экраны. Өзү мультимедиа системасы эми бул 2019 болгондуктан бүгүнкү күндө бир аз эскерди, бирок бүт керектүү опциялары бар. Телефоңарды Bluetooth менен кошуп койсоңор болот. Андан тышкары Android Auto жана Apple CarPlay да бар. Ал эми астына түшсөк, бул жакта мен айтып кеткен терезелердин баскычтары, анан 12 вольт разъем жана ушул тамеки жандыргыч. Көптөн бери достор, жаңы унааларда тамеки жандыргыч мен көрө элекмин. Бул өзгөчө экен. Анан бул жагында кошумча разъемдору, мынакей. AUX разъем жана USB разъемдору. Бул жагында болсо тоо таштарда жардам бере турган опциялар. Бул опцияларды мен силерге азыр түшүндүрүп берем. Биринчиден ушул кызыл менен белгиленип турган менен баштасак, бул блокировкалары. Негизи бул унаада 2 мосту бар, алдына жана артында. Анан ушул бекиткич менен арткы мосту же болсо алдыңкы жана арткы мосту бекитип койсоңор болот. Ал эми Sway Bar деген баскычы достор, бул өзгөчө опция. Көпчүлүк жол тандабастарда мындай опция жок. Мисалы, тоо таштарда, катуу оффроудта алдыңкы бир дөңгөлөгү өйдө көтөрүлүп, сцепленияны жоготуш мүмкүн. Анан ошол сцепленияны жоготпош үчүн ушул Sway Bar деген баскычты басканда жанакы стабилизатор поперечной устойчивости электрондук түрдө ажырайт. Электрондук түрдө ажырагандан кийин ошол көтөрүлүп калган дөңгөлөк бир аз ылдыйраак болот. Ошондо сцеплениясы жакшыраак болот. Демек, бул чыныгы пайдалуу опциясы экен. Анан бул жагында 4 AUX деген баскычтары. Бул жанакы AUX менен телефоңарды кошом деп адаштырбагыла. AUX деген сөз негизи англис тилиндеги auxiliary деген сөздөн чыккан. Auxiliary кыргыз тилинде кошумча болот. Демек, бул кошумча опциялардын баскычы. Мисалы, силер үстүнө фараны же алдыңкы бамперине лебедканы орнотсоор, ошолорго питание бериш керек да баскыч менен. Анан, мисалы, үстүнө орноткондон кийин фараны, ошол фаранын баскычын ушул AUX 1 деген баскычка туташтырып койсоңор болот. Бул болсо жүрүк отурмосу 8 баскычтуу автомат, а муну менен болсо төмөндөтүлгөн передачага которсоңор болот. Негизи мунун арткы дөңгөлөктөрү аракетте болушу мүмкүн, же болсо 4 дөңгөлөктөрү аракетте болушу мүмкүн. Анан практикалык жагынан бул мындай жакшы эле жасалыптыр. Мисалы, бул жагында 2 бөтөлкө кармагычтары бар. Бул сандыкчасы мынакей. Сандыкчасы кенең эле экен, ичинде USB разъему бар. Бирок бул сандыкчасы бир аз кичинекей экен. Анан негизи бул унаага отурганы бир аз кыйын. Мисалы, мен чыктым азыр. Анан биринчиден ушул тепкичти басып туруп, анан чыгыш керек. Бирок ушул кармагыч мага аябай жардам берет экен. Анан жүргүнчү үчүн да бул жакта кармагыч бар, эликтерге окшоп. Өзү мультимедиа системасын азыр бир аз чукулап көрдүм, мындай жакшы эле иштейт экен. Бирок могул баскычтары бир аз кичинекей болуп калыптыр.
Анан ортосунда прибор панелинде дагы бир экраны бар экен. Ушул экран силерге бүткүл жүрүп бараткан учурдагы маалыматты көрсөтөт. Анан аябай жарык, анан түшүнүктүү жасалыптыр. Спидометрлери кадимкидей спидометр жана тахометр. Руль болсо ыңгайлуу экен, мен айтып кеткендей эле, бул арысы жумшак. Бул баскычтар менен ушул экранды башкарасыздар, а бул баскычтар менен круиз контролду башкарасыздар. Мунун салонунун ичинде бир кичинекей кемчилиги бар экен, тети педалдар турган жерде бутту эс алдыра турган жери жок экен эмнегедир. Артында орун көп экен. Мисалы буттарым үчүн ушунча орун бар, башым үчүн ушунча орун бар экен. Анан колуңар зерип кетсе, ушул жерде кармап кете берсе болот. Бул жакта динамиктер орнотулган. Баса аудио система боюнча бул Alpine фирмасындагы аудио системасы менен келет. Жалпы 9 динамиктер менен жана суудан коркпогон артында сабвуфер менен. Бул жагында мен айтып кеткен терезелердин баскычтары жана 230 вольт разъем, анан USB-C разъемдору. Жалпы отургучу кенен экен, жумшак сезилет. Мынакей. Анан бул жакта чыкана кое турган жери, эки бөтөлкө кармагычтары, анан телефонуңарды ушул жака коюп койсоңор болот. Анан силер негизи эки телефон көтөрсөңөр, экинчи телефонуңарды бул жакка да салып койсоңор болот. Анан эгерде силерде кичинекей балдар болсо, кичинекей балдардын отуруу үчүн ушул жака коркпостон салып койсоңор болот. Анткени ISOFIX бекитмелери бар. Ал эми жүк салгычын көрөлү. Жүк салгычы экиге бөлүнүп башалат. Биринчиден ушуну ачасыздар. Негизи бул жүк салгыч айымдар үчүн бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Анткени ушул 5-чи дөңгөлөк бул жакта илинип тургандыктан бул эшиги бир аз оор болуп калды. Анан ушул айнекти да өйдөгө ачасыздар мынакей. Жалпы жүк салгычы кең экен. Ичинде мынакей. Ушул астын ачып көрөлү. Жана мен айтып кетпедимби, эшиктерин, чатырын чечсеңер болот. Анан ошол кээ бир жерлери болттор менен кармап турган. Ошол болтторду чечкенде ушул жерге тешиктерге салып койсо болот. Мынакей, бул жакта белгиленип турат. Roof дегенин жанакы чатыры, windshield, алдыңкы айнеги, door hinges деген жанакы эшиктердин петлялары. Ушул жака акырын мындай тыкан кылып салып койсо болот. Бул өтө сонун жасалыптыр. Анан отургучтарды албетте жаткызып койсо болот. Теп жерде тартып туруп жаткызасыздар. Анан мен айтып кеткен суудан коркпогон сабвуфер мынакей бул жакта жайгашкан. Alpine фирмасындагы аудио системасы. Бул жагында 12 вольт разъем бар экен. Мон байкалгыч достор, мынакей бул жакта 2 эшик варианты, 4 эшик варианты, бул 30 дюймга чейин сууда жүрсө болот экен деп жазылып турат. 30 дюйм бул плюс-минус 75 сантиметр болуш керек. Анан бул жакта Made in USA деп турат. Демек бул таза американец экен. Made in USA, built in Toledo деген Огайо штатында жасалыптыр бул, чыгарылыптыр. Булар сатыла турган өлкөлөргө жараша ар кандай кыймылдаткычтар менен келет. Негизи Rubicondор Америкада чыгат. Америкада Rubicon стандарт катары 3.6 Pentastar деген кыймылдаткычы менен келет. Көлөмү 3.6 V-образдуу 6 цилиндр. Анан кошумча 2 литр турбо кыймылдаткычы да бар, 4 цилиндр менен. Мынакей турбинасы мол жакта. Демек бул биздин учурда 2 литр турбо мотору. Анан силерге эгерде 3.6 же болбосо 2 литр кыймылдаткычтары жетпесе, анда Wrangler Rubicon 392 деген версиясы бар. Ал жакта көлөмү 6-4 литр V-образдуу 8 цилиндр кыймылдаткычы сунушталган. Баса ошол 392 Rubicondор мол жакта тизилип турат. Ушул автосалондун ичинде 3 дана 392 Rubicondор бар экен. Негизи Бишкек шаарында мындайларды табыш кыйын экен, бирок бул жакта 3 тең бар экен, 3 тең сатылууда. Ошол 2 литр жана 3.6 литр кыймылдаткычтардын күч кубаттары плюс-минус бирдей эле. Мисалы 3.6 мотордуку 285 аттын күчү жана 350 ньютон-метр айлантма учуру. Ал эми 2 литр мотордуку 270 аттын күчү жана 400 ньютон-метр айлантма учуру. Тартышы плюс-минус бирдей эле сезилет, бирок 2 литр мотору бир аз үнөмдүүрөөк болот. Ошондуктан менин оюмча 2 литр мотору бир аз жакшыраак. Демек бул чыныгы тоо таштарда айдоону жактырган айдоочулар үчүн жасалган. Бирок албетте муну шаар ичинде айдайм десеңер, анда коркпостон айдай бересиңер. Шаар ичи үчүн да бул өтө сонун вариант. Айрыкча башкалардан бир аз айырмаланам десеңер. А силер менен болсо машина кейжи кийинки көрүшкөнчө бар болуңар.